5 сом 10 сомдон чогултупчу. Анан мындай да инвалидтердин маселесин көтөрө турган адамдар болуш керек. Мен айтып атпаймынбы, демилгелүү топ бул немеде мыйзамда, конституцияда жазылган. 10 киши же 5 киши уже демилгелүү топ. Айлыңарда 5 киши демилгелүү топ болуп, жана фонддор, мисалы үчүн документиңерди тапшырып берип койсоң, алар барат дагы кыйкырып өкүрүп, мисалы үчүн бир эле аял систем 5 кишинин документин чогултуп барып эле кыйкыра берет тиги губернаторгачы. Мага манча бер, тигинче бер. А сиз ошол чогулткан документтин натыйжасын албайсыз, сизге эчтеке тийбейт. Фонддорду ошентип уюштуруп алышкан. Мен даже фонддорго каршы чыккам. Калып эле эчтеке чечпеген, маселесин чечпеген, эмнеге аны регистрация кылып, аны эмнеге ачып алат депчи. Ошон үчүн 5 киши демилгелүү топ болсо эле инвалидтердин маселесин чечсе болот. Барып немеге айыл өкмөткө сунуш кириш керек. Местный кеңештин эмесин сессиясына катышыш керек. Момундай жер чечип бергиле. Момундай инвестор тапкыла. Тети карьердин акчасын эмне кылып атасыңар? Огородтогу тетигини берип атасың, ППСтин жерин арендага берип атасың, эмне кылып атасың? Могу жерге эме муниципальный үй куруп бер. Могу жерге инвалидтерди мисалы үчүн тетека неме Чимкоргонго алып барганга невозможно. Могу жерге эме кылып крытый помещение кылып, нар жак бер жагын тосуп, ошолорду эмеде деген чет мамлекеттерде ласточканын канаты сынып калса аны түзтөп, аны защита прав ласточки деп чыгарат экен. Бала деген 7 ай эмес 9 ай омуртканы сыстатып чыгарган эмеде деп. Ошентип мындай чечкиндүү тартынбай эметсеңер, анан ошондо чечилип баштайт. Бизге деген эме бөлүп берген да. Анан деген устав түзгүлө дейт. А биз устав түзгөндү. Ал деген устав түзгүлө деген ал деген силер коомдук бирикме же фонд ачкыла деп аткан. Фонд коомдун ачканын кереги жок. Мен сизге түшүндүрүп атам мына. Эшмат, ташмат, талайкүл, алайкүл. 5 киши чогулдуңарбы? 5 балаңардын группаңар бар билер. Инвалидтердики постоянно болот. ДЦП балдардын группасы, жанагындай эме буту немелер, биринчи группанын немеси, балдардын немеси. Ошондой эле 5 эле, бир айылдан 5 киши топтошкула дагы демилгелүү топ деп туруп могу жерге жазгыла. Мына, могу жерге жазгыла. Айыл өкмөттүн башчысына жазгыла. Ушундай деп туруп, эң артында бирөөңөрдүн адресиңерди обязательно жазгыла. Анткени ал ссылаться этет, арыз берилгенде могу немелерди жанагы адреси жок болуп калса, бизде мондай эме без адресине келген, ошон үчүн бере алган жокпуз деп коет да. Адрести жазгыла обязательно, телефонду жазгыла, анан кайрылуу же арыз кылып жазгыла. Ал жерге жазгыла. Биз демилгелүү топ баланча деп бешөөңөр жазып, биз ушундай, балдарыбыз ушундай деп туруп, артына балдардын документин тиркеп, биз ушундай неме жашоо шартыбызга байланыштуу үйүбүз жок, шартыбыз жок, кемпирдин үйүндө турабыз, 5 бир тууган тыгылып, мен балам менен ал жерде жашай албай атам, мага үй салып бергиле деп жана бешөөңөр тең жазсаңар,